Өспүрүм кызды Алмабакта зордуктап, муунтуп өлтүргөн. Ички иштер министрлиги 17 жаштагы Айсулуунун өлтүрүлгөндүгү боюнча маалымат таратты. Ага ылайык 27 сентябрь күнү шектүү киши кызды унаасына салып, көлдөгү Жеңиш айылындагы Алмабакка алып барып, саат 13:00 чамасында зордуктаган. Андан кийин жабырлануучу кызды Кажы сайга жакын жердеги көлмөгө алып барып, ошол жактан муунтуп өлтүргөн. 40 жаштагы шектүү унаасын жууп, ал жака калтырып, телефон сим картасын жок кылып салган. Милиция аны Бишкектен кармады. Анын буга чейин дагы бир нече жолу соттолгондугу белгилүү болду. Ал эми кыздын сөөгү Кеминдин Жел арык айылынан табылган. Биз ошон үчүн сиздерге өтүнүп суранып атабыз. Урматтуу Камчыбек Ташиевич, элдин үнүн угуп коюңуз. Биздин ичибиз күйүп атат. Канчып атабыз. Тамчыбыктай буралган 17-деги кыз. 17-деги кызды салып кетип ушундай өлүмгө биз канча күндөн бери издеп жүрөбүз. Тоо таштан аман жанын таап алабызбы деп. Бирок жанчылган дене өлгөн өлүктү таап кучактап канчып атабыз. Ушуга жардам бериңиз. Кармалды ошого чыгарып бер. Эл ортосуна салалы. Мындай болбойт мындай. Эл ортосуна чыгарып түрмөгө эмес, элдин ортосуна салсын. Кичинекей кызды өмүрүн кыйган бул кандай айбан акмактар. Өздөрүн жоготуш керек. Токмокто жол кырсыктан 18 жаштагы кыз жабыркады. Бул тууралуу аймактык каларчыга күбөлөр билдиришти. Маалым болгондой, окуя 29 сентябрда Тоголок Молдо көчөсүндө болгон. Күбөлөрдүн айтымында кырсыктан кийин унаанын алды талкаланып, жабыркаган кызды тез жардам кызматы алып кеткен. Токмок шаардык дарыгерлердин жалпы практикалоо борборунун маалыматына караганда 2007-жылы туулган жаран медициналык жардамга кайрылган. Дарыгерлер анын сол жак баш бөлүгүндө уушулган жаракаты бар экенин билдиришти. Абалы амбулатордук деңгээлде бааланып, ал медициналык жардам алган соң үйүнө жиберилди. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Тажикстанда жергиликтүү тургун социалдык тармакта бийликти сынга алган постко лайк койгон үчүн айыпка жыгылды. Соттун чечиминде колдонуучу өлкөдө расмий каттоодон өтпөгөн маалымат каражаттарынын материалына реакция калтырганы белгиленип, бул кадам административдик укук бузууларга кирет деп бааланган. Булак Азаттык. Бишкекте тыгында көз жарган келинге жардам берген жол тескөөчүлөрү төрөт үйүнө куттуктап барышты. Бишкекте акыркы учурларда тыгын маселеси шаардыктардын негизги көйгөйү болуп саналат. Тыгын учурунда жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлери унаалардын жол эрежелери менен жүрүшүн карабастан ар кандай жагдайларда жарандарга жардам берип келет. 26 сентябрда төрөтканага бара жаткан келинди жол кыймылын көзөмөлдөп кызматкерлер унаасына отургузуп жеткирүүгө аракет кылышкан. Тыгындан улам келин төрөт үйүнө жетпей, жол тескөөчүлөрдүн унаасында көз жарган. Эне баланы төрөтканадан үйүнө чыгаруу учурунда жардам берген жол тескөөчүлөр алардын кубанычы менен тең бөлүшүп куттуктап барышты. Аламүдүн суусуна түшүп кеткен келин изделип жатат. Ошол жылдын 27 сентябрында Чүйдөгү Кой Таш айылында Аламүдүн суусуна түшүп кеткен 35 жаштагы аял изделүүдө. Бул тууралуу бүгүн 30 сентябрда өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык 3 күндөн бери изделип, куткаруу иштери тынымсыз жүргүзүлүп жатат. Бүгүн 30 октябрда таң эрте издөө иштерин улантуу үчүн жалпы 28 адам чыкты. Ал эми кечээ жалпы 30 адам тартылып, дрон менен изделген. Издөө иштеринин жүрүшүнөн кошумча маалымат берилет. Президент Садыр Жапаров бүгүн элге кайрылуу жасайт. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов маалымдады. Анын айтымында Садыр Жапаров бүгүн 30 сентябрда түз эфирде элге кайрылуу жасайт. Мамлекет башчысынын кайрылуусу ОТРК, ЛТР жана башка телеканалдардын, ошондой эле социалдык тармактардын баракчаларында көрсөтүлөт. Түз эфир башталышы 21:00. Буга чейин президент Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурдаш айлоону 30 ноябрга дайындаган жарлыкка кол койгон. Автобустун ичи тыгын экенине карабай элдин маанайын көтөргөн жигит. Соц тармакта автобус ичинде тыгынга карабай элдин маанайын көтөрүп ырдап берген жигиттин видеосу пайда болду. Кадрларда жүргүнчүлөрдүн бардыгынын көңүлү көтөрүлүп, жигит менен кошо ырдап жатканын көрүүгө болот.
Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ошол акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Садыр Жапаров. Мына ушундай окуялар кайталангандын эле үстүндө жаш кыздарды өз билгендериндей зөкүрлөр мына зордогонуна жараша өлтүрүп, анын денелерин жанчып, каалаган жерлерин ыргытып, көмгөнүн көмүп ыргытып атат. Эмнеге ушуга чара колдонуп бериңиздер? Ушундай зөкүрлөрдү эне аталары канчытып атат. Биз ошон үчүн сиздерге өтүнүп суранып атабыз. Урматтуу Камчет Ташиевич, элдин үнүн угуп коюңуз. Биздин дагы, биздин ичибиз күйүп атат. Канчытып атабыз. Тамчыбыктай буралган 17деги кыз. 17деги кызды салып кетип ушундай өлүмгө биз канча күндөр издеп жүрөбүз тооташтан. Аман жанын таап алабызбы деп. Бирок жанчылган дене өлүптү. Тап кучактап канчытып атабыз. Ушуга жардам бериңиз. Кармалды ошо баланы чыгарып элдин ортосуна салалы. Мындай болбойт мындай. Элдин ортосуна чыгарып түрмөгө эмес, элдин ортосуна салсын. Кичинекей кызды өмүрүн кыйган бул кандай айбан, акмактар. Өздөрүн жоготуш керек. Мен сүйүп тойбогон, ошентип мен уктап ойгоном. Men seni sүйөм, men эле seni sүйөm. Men азыр жаштыгымдын асказосун айланып жүрөм. Men кете албай жүрөм, чогуу. Men seni келектеп жүрөm. Ыра көрбөй сени башкага, кыя албай сени башкага. Men seni sağınıp kütüp жүрөm. Men seni sağınıp kütüp жүрөm. Тажикстанда бийликти сындаган постко ылайык баскан адам $500 айыпка жыгылды. Маалыматка караганда Мургап районунун 47 жаштагы тургуну Фарход Беков өлкөнүн көз карандысыздык күнү тууралуу Памир Инсайт жарыялаган постко реакция калтырган. Сөз болуп жаткан постто Тажикстан кокусунан эле эгемендикке жеткени, жарандык согушту башынан өткөргөнү жана азыр өлкө бир үй бүлөнүн колуна өтүп калгандыгы айтылган. Макаланын авторлору өлкө чыныгы эркиндик жана көз карандысыздыкка жетет деген үмүтүбүз бар деп жазышкан. Соттун чечиминде Памир Инсайт басылмасы Тажикстанда расмий каттоодон өтпөгөндүктөн анын материалдарын колдоо же жактыруу мыйзам бузуулуп саналары көрсөтүлгөн. Судья катардагы Жаран Бековду ылайык басуусун бул масылман ишмердигин колдоо катары баалаган. Натыйжада ал $500 жакын айыппул төлөөгө милдеттендирилди. Беков өзү өкүм тууралуу комментарий берген эмес. Соттун чечиминде ал күнөөсүн мойнуна алып кылган ишине өкүнгөнү жазылган. Памир Инсайт Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусундагы окуяларды жана Хорак менен Рушанда болгон кан төгүүлөрдүн кесепеттерин чагылдырган интернет басылма. Тажик бийлиги Тоолу Бадахшан тууралуу жазган бир катар маалымат каражаттарын экстремисттик деп атап, алардын ишмердүүлүгүнө тыюу салып келет.